Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, арыбаңыздар. Мен ошол көптөн бери оюмда багып жүргөн бир идея бар эле. Ошону мен урматтуу президентибизге дагы кайрылуу жасагым келип турат. Жалпы коомчулукка кайрылуу жасагым келип турат. Бул маселе токой маселеси. Токой жер бетинин өсүмдүк катмарынын негизги түрлөрүнүн бири. Ал дарактардын, бадалдардын, чөптөрдүн жана башка өсүмдүктөрдүн жыйындысынан турат. Өзүнүн өнүгүүсүндө биологиялык жактан байланышкан жана бири-бирине тышкы чөйрө таасир эткен жаныбарларды жана микроорганизмдерди камтыйт. Кыргыз Республикасында токойлор тоолуу аймакта жайгашып, экологияга, адамдардын жашоосуна тийгизген таасири абдан чоң экенин баарыбыз билебиз. Дээрлик айыл тургундарынын 1 миллиондон ашуун калкы ушул токойго жакын жайгашып, мал чарбачылыгы менен, айыл чарбачылыгы менен алектенип жашап келет. Биздин калкыбыздын 1 миллиондон ашууну. Анын баары кандайдыр бир жол менен токой продукттарын пайдаланышат. Же токой пайдалануунун ар кандай түрлөрүнө катышат. Ошондуктан токой бул адамдарды жашоо каражаты менен камсыздоодо маанилүү ролду ойнойт жана алардын ролу тынымсыз өсүп, ушуга байланыштуу токой ресурстарына болгон таасир дагы өтө өсүүдө. Учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик токой фондунда 5000 гектардай жер аянтынын айланасында калктуу конуштар жайгашкан. 5000 гектардай жер аянты. Мисалы, Жалал Абад облусунда Аксы, Нокен, Сузак, Базар Коргон, Тогуз-Тору райондорундагы Аркыт, Аксы, Кочкор ата, Тоскоол ата, Арстанбаб ата, Кызыл Үңкүр, Ачы, Каба, Кара Алма, Урумбаш, Тогуз-Тору, Нарын облусунун Жумгал районундагы Жумгал, Атбашы районундагы Атбашы, Ош облусундагы Ноокат райондорундагы, Ысык Көл облусунун Түп районундагы Түп токой чарбаларынын аймагында жайгашкан калктуу конуштар бар. Жогоруда аталган конуштар бул аймакта токой чарбасы түзүлгөнгө чейин эле болгон. Мындай конуштардын аянты жыл сайын өсүп бараткан. Калктуу конуштардын санынын, демек жашоочулардын санынын кескин өсүү тенденциясы болгондугуна байланыштуу эми бул токойлордо дагы антропогендик таасирлердин күчөлүшүнө алып келет. Бул турган маселе. Акыркы 10 жылдын ичинде калктуу жайлардын аянты бир нече көбөйдү. Муну да баарыбыз билебиз. Калктын санынын көбөйүшү менен малдын, чөп чабындылардын жана айдоо жерлердин саны көбөйөт. Жергиликтүү эл айыл чарба жерлерин көбөйтүү үчүн токойлорду тазалап, керек болсо кыйып аткан учурлар, фактыларды дагы мына көп болуп көрүп жүрүп атабыз. Кожолуктардын чарбалык тилкелеринен да өсүү тенденциясы байкалууда. Айылдын чек арасында жайгашкан тургундар өз алдынча чарбалык тилкелерин жанындагы токой аянтынын эсебинен көбөй түшүп, убакыт өткөн сайын ал жерге үй салып алуу фактылары дагы көп болуп атат. Кыргызстанда акыркы жылдары мына бул ушул дагы бизге бир топ мындай проблеманы алып келет да. Кыргызстан биздин мамлекетте акыркы жылдары чет өлкөдөн келген туристтердин саны дагы абдан өсүп атат. Туристтерди биринчи кезекте биздин ажайып кооз жаратылышыбыз, тоолорубуз кызыктырат. Жергиликтүү калк туристтерди кабыл алууда дагы бир канча мындай жетишкендиктерге жетишти. Көпчүлүк ишкерлер токой фондусунун жеринен ижарага жер алуу менен мыйзамсыз курулуштарды курганы да бар. Кээ бир учурларда туризмди өнүктүрүү багытында бизнесмендер жер тилкелерин алууда бир коррупциялык схемалар дагы бар. Муну да угуп жүрүп атабыз. Бул да чоң көйгөй. Аны үчүн биз мына ошол биз эми Кыргыз мамлекетинде туризмди өнүктүрөлү деп мына президент дагы кече 30-жылга чейин өнүктүрүү программасын кабыл алды. Ошол жерде мына туризмди өнүктүрүүгө бизде тиешелүү укуктук ченемдик актылардын дагы жоктугу биздин ишкерлерибизди бир канча ошол түйшүккө да салып коюп атат, коррупцияга барууга түрткү да болуп калып атат да. Мисалы, мамлекеттик токой фондунун жерлеринде кандай учурларда, кандай технология менен курулуш курууга мүмкүндүк берүүчү укуктук ченемдик актылар иштелип чыккан эмес. Бул ошол көбүнчөсүн мындай эки тараптуу коррупциялык схемаларды түзүүгө жол берип коюп атат. Көпчүлүк учурда туристтик объектилер суу боюна курулуп, санитардык нормалар сакталбайт. Анткени токой жерлерин ижарага алууда
туристик объектилерди курууда ишкерлер менен токой кызматкерлеринин ортосунда жеңичинен түзүлгөн ар кандай келишимдер болуп калган учурлар болуп атат. Бул жана укуктук ченемдик актылардын жоктугунан. Экинчи жагдай, курулган курулуштар ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин кимге өтөт, же бузулабы, же бузулбайбы, бул нормаларда жок. Мына ушул маселелер дагы абдан көйгөйлүү. Токой кызматынын маалыматына ылайык 24-жылдын 9 айында токойду пайдалануунун түрлөрүнө ылайык 60.000 гектар мамлекеттик токой фондусунун жери 23.000 токой пайдаланууга берилиптир. Бул токой чарбасынын ижарадан алынган каражаты 50 миллион сомдон ашык каражатты түзүптүр. Бул 50 миллион деген бир жылга өтө аз. Токой фондунун жерлеринин ижара акысын дагы кайрадан карап чыгуу керек. Токой тармагы токой жерлерин ижарага берүү менен киреше катары ижара акысын гана көрсөтө алат экен. Ал эми ижарачынын кирешелери көмүскөдө калып атат. Токой тармагынын өлкөнүн ички дүң продукциясына кошкон салымын эсептеп чыгуу үчүн башка дагы бир канча механизмдер керек болуп атат. Тоолуу токой экосистемалар адатта бизнестин, экологиянын жана коомдун ар тараптуу пайдасынын булагы катары чоң баалуулуктарга ээ болуш керек. Токойлордун экосистемалык кызматтары атап айтканда тамак аш, дары дармек жана башка ресурстар менен камсыз кылып, бул адамдардын күнүмдүк жашоосунда маанилүү ролду ойноорун белгилүү. Токойлордун экосистемалык кызматтарын акчага айлантып, токойлордун экономикага кошкон салымын эсептеп чыгууга болот. Бүгүнкү күндө экосистемалык кызматтардын мааниси өтө олуттуу. Анткени глобалдык жылуулук, аномалдык жогорку температура, туруксуз экологиялык шарттар жана адамзаттын натыйжасыз токой ресурстардын пайдалануу менен экосистемалардын бузулушу бул чоң көйгөйдү жаратып атканы дүйнө жүзүндөгү проблемалардын бири. Бул маселелерди чечүү үчүн экологиялык кызматтарды жакшыртуу, системалык кызматтарды жакшыртуу жана сактап калуу зарыл болуп турат. Тагыраак айтканда, экосистемалык кызматтарды түшүнүү менен жана баалоо глобалдык деңгээлде экологиялык жана экономикалык маселелерди чечүүнүн алгылыктуу жолу. Кыргызстандын токой сектору өнүгүүнүн башкы артыкчылыктары катары өлкөнүн токойлорун жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана көбөйтүү менен токой өнүгүү концепциясында белгиленген. Ушундан улам укуктук тутум жана токой секторун институционалдык кайра уюштуруу дагы бул артыкчылыктарга жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок токой ресурстарын туруктуу башкаруу жана пайдалануу так аныкталган эмес жана мамлекеттик саясаттын негизги ыкмасы катары бекитилген дагы эмес. Белгиленген реформа токойду туруктуу башкарууну колдогон жаңы саясатты жана укуктук чөйрөнү иштеп чыгууну, токой ресурстарын башкарууда мамлекеттик органдардын структурасын кайра түзүү, реструктуризациялоо жана жеке секторду колдоо үчүн потенциалды жогорулатууну жана токойду туруктуу башкарууга жеткиликтүү жамааттардын кеңири катышуусун камтуусу керек. Башкача айтканда, бул процесс өзү 3 реформаны камтыйт. Биринчиси, маалыматтык токой тармагынын өнүгүү максаттарын аныктоо, токойду туруктуу башкаруу боюнча тийиштүү органдардын дареметин жогорулатуу. Экинчи, институционалдык токойду башкаруунун натыйжалуу системасын түзүү. Үчүнчү, мыйзамдык жаңы токой саясатын укуктук жактан консолидациялоо. Бүгүнкү күндө быйылкы жылы дагы мына 25-жылы дагы 20 миңден ашуун адам токой пайдалануучу экен. Бул токой чарбасы аймактарда 20 миңден жакын жумуш орундарын түздү дегенди билдирет. Алардын баары белгилүү бир токой аянтында токой пайдалануучулар болуп саналат. Ошондуктан алар экономикалык туруктуулукту өнүктүрүүгө, токой чарбасынын негизги милдеттерин, токойлорду жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү принцибин сактоого багытталууга тийиш. Демек, токой ресурстарын концептуалдык пайдаланууну жана жалпысынан аларды башкарууну, аларды сактоону, туруктуу өнүктүрүүнү негизги максат менен негиздөө зарылчылыгы келип чыгууда. Биргелештен токой чарбачылыгынын мындай мамилеси кепилдик бериши керек. Мамлекет токой ресурстарын сактоо, жергиликтүү жамааттар социалдык маселелерди чечүү үчүн кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгү. Ал эми жергиликтүү тургундар токой ресурстарын пайдалануудан
кепилденген мыйзамдуу жашоо булагы. Бүгүнкү күндө Токойду башкаруу 1 минут бүтүрүңүз оюңузду. Айтарым, бүгүнкү күндө Токой башкаруу системасын мына бизде Кыргыз мамлекетинде 6 гана процентти түзөт экен. Мен ушул учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасындагы Токой бүгүнкү күнү ар кайсы министрликтерге буга чейин да кошулуп жүрдү. Мен учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасындагы Токой кызматын Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен чыгарып, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология, техникалык көзөмөл министрлигинин курамындагы биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаменти менен бириктирип, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары жана климатты жөнгө салуу агентствосы кылып түзүү максатка ылайыктуу экендигин айткым келет. Мына ушул сунушумду